Ассаламу алейкум достор. Бардык ааламды жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага салам салаваттарды жолдоп, бейиш балдары берүүсүн баштамакчыбыз. Бүгүн биз достор достук темасында сөз кылмакчыбыз. Анда биздин студиябызга келген кичинекей меймандарыбыз менен таанышып алсак. Кош келипсиңер. Атыңар ким? Сезима. Сезима канча жаштасың? 7. Сенин атың ким? Акылай. Акылай, сен канчадасың? 7-ден. Каякта окуйсуңар? Токтогул Сатылганов атындагы 69 гимназияда. Гимназияда 1-класс окуйсуңар, э? Анда достор деп, дос деп кимди айтабыз? Кимге айтып бересиң? Досуңар көппү? Ооба. Сен көппү досуң? Ооба. Дос деп кимди айтабыз? Бири-бирине жардам бергенге дос деп айтабыз. Дагы достор бири-бирине кантип жардамдашат? Бирдемкени суротса жардам берип коюш керек. Дагы бири-бирине жардам бериш керек. Сезима, сен айтчы, дос деген кандай болот? Дос деген бири-биринен талашпай берчи дегенде бериш керек. Анан ынтымактуу ойношот, э? Ооба достор, дос бул биздин жакын адамыбыз. Билесиңерби достор, пайгамбарыбыз адам досунун дининде болот дейт. Ошондуктан ким менен достошконубузга достор кичинебизден көңүл бурушубуз керек. Ошол себептен досубуздун динине, ыйманына, тартибине карашыбыз керек. Досуңду көрсөтчү, ким экенин айтайын деген кыргызда макалы бар. Дос деген сөз перс тилинен келген. Ал жактырылган, көңүлгө жакын адам дегенди туюндурат. Досуңарга силер кантип жардам кыласыңар? Досубуз бирдемкени суротса жардам беребиз. Сураса аткарганга аракет кыласыңар, э? Ал менен ойнойсуңар, э? Бирге сабак жазышасыңар, э? Туура айтасыңар, ага дайыма достор жардамдашыбыз керек. Ал менен жакшы мамиледе болуу шарт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз да ошондой эле Куран Керимдин Тауба сүрөсүнүн 71-аятында момун эркектер жана момун аялдар бири-бири менен дос болот деген. Ал эми биз достор тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ага чейин биздин келген конокторубуз менен бирге достук тууралуу досубузга кандайдыр белек даярдайлы. Анда кайсы өңдү тандайлы кыздар? Кайсы өң жагат силерге? Мага жашыл. Жашыл өң жагат, э? Жашылды алалы, э? Белек жазайлы досторубузга. Досторуңар көппү? Ооба. Аттарын кимге айтып бересиң? Айтыңыз. Аруке, Ажар, Айжан, Бекжан, Азирет, Нурболот, Досторум менен эмне кыласыңар? Ойнойсуңарбы? Ооба. Кайсы оюнду ойногон жакшы көрөсүңөр? Жашынбак. Жашынбак. Силерчи? Сезим? Сен кайсы оюнду жакшы көрөсүң досторуң менен ойногондо? Жашынбак ойногонду жакшы көрөсүң, э? Анда мына досторго сага жашыл. Сага кайсы оюн жагат? Сары. Сарыдан алалы, э? Сарыдан жазайбыз. Ал үчүн достор, мына түздүк кагазды алабыз. Сага бул. Достор, түздүк кагазды алабыз. Мындай даяр болгон оюнчуктардан алып, силер мына белгилеп, достошкондо достор, жакшылар менен дос болушубуз керек. Жакшы дос бейишке жете элек. Жакшы дос болуш үчүн өзүң да ага жакшы дос болушубуз керек экен. Анда биз досторубузга меймандарыбыз менен бирге гүлдесте жазайбыз. Ага чейин мен силерге сонун бир окуя айтып берем. Илгери эки дос алыска сапар тарткан экен.
алар жолдо келе жатып, достор, бир досу экинчи досун жаакка чаап салат экен. Анан ал досу жаакка чаап салса, жинденбестен барып, ошол кумдун үстүнө бүгүн менин эң жакшы досум мени жаакка чапты деп кумга жазып коет экен. Акейсен мындай кылып түшүрө бергин, Сапарын андан ары чөлдө уланта беришет. Суулары түгөнүп, чарчап араң дегенде оазиске туш келет. Суудан ичип, суусундугун кандырып, идиштерине толтура суу толтурушат. Сууга жууна башташты. Жаакка жеген досу көлчүккө туруп калып, бир кезде чөгө баштады. Досу аны кармап куткарып калды. Суудан аман чыккан досу четтеги аска ташка бүгүн менин эң жакын досум мени куткарып калды деп жазып койду. Аны көргөн берки досу: "Досум айтчы, мен сени жаакка чапканымда кумга жазган элең. Ал эми мен сени куткарып калганда ташка жаздым" дейт. Анан достор, ойлонуп көргүлөчү, эмне үчүн биринчи досу ташка жазды? Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Мындан дагы бирди чее кой. Эмне үчүн досу биринчи жаакка чаап салса, кумга жазды? Анткени ал жини келип чаап салыптыр. Чаап салды. Кумга жазып койгонун себеби, достор, кумда жазуу бат өчөт, ошондуктан досу ал экинчи досуна жинденгенде кумга жазып койду. Анан досу сурады: "Эмне үчүн мени биринчи жолу жаакка чапканда кумга жаздың, ал эми экинчисин ташка" дегенде досу жооп берди: "Эгер кимдир бирөө сени тарткан болсо, кумга жазыш керек. Кумда жазуу тез өчүп калат. Ал эми жакшылык кылганда ташка жазып койсок, ташка көпкө чейин сакталып калат. Ошондуктан досторубуздун жакшылыгын унутпашыбыз керек. Анан дагы досторду капа кылуудан алыс болушубуз керек экен, достор. Биздин кичинекей байчичекейлерибиз даяр болуп калды. Досторуңарга белек бергенди жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Досторуңарга белек берип туруш керек, Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз белек бергиле, сүйүңөр артсын деген. Пайгамбарыбыз досторду Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дос болуш керек экендигин жана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүү керек экендигин эскерткен. Пайгамбарыбыз Аллахтын кулдарынын арасында бир топ бар деген. Алар пайгамбарлар же шейиттер дагы эмес, Кудай алдында жогорку макамда болгондугу үчүн пайгамбарлар да, шейиттер да, алар кимдер деп суктанышат. О Аллахтын элчиси, кимдер алар деп пайгамбарыбыздан сурашты. Анда биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз алар тууган болгондугу же кызыкчылык үчүн эмес, өз ара Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дос болгондор деп пайгамбарыбыз айтты. Мына достор, көрдүңөрбү, Куран Керимде Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дос болсоңуздар, Куран Керимде баса белгиленип атат, алар нурлуу келишет деп. Андыктан достор, эгер силер башкалар менен дос болууда, дос тандоодо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп дос болсоңуздар, буюрса, жакшы соолтургу ээ болот экенсиңер. Сезима дагы бизге 5 балдары берүүсүнө кандай белек даярдап келдиң? Жаттаган ырларың барбы? Бар. Айтып берчи биздин досторубузга. Ак шымгар аясманда канат сермеп, ысык көл чалкып жатат ойду термеп, тоолордун чокусуна күн нур чачып, кыргызга ырыскысын күндө себет. Кана эми бизге ырды акылай айтып берет, Урматтап кыргыз элимди, үйрөнгүн эне тилиңди, өз сенеңдей сыйлап жүр, кымбаттуу кыргыз элимди. Анда биз досторубузду пайгамбарыбыз тууралуу даярдалган, тартылган жакшы мультфильмди көрүүгө чакырмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар, достор. Мухаммед, последний пророк. Он там внутри. Отпечатков ног я не вижу. О, он там. Но он не смог бы пролезть туда, не оборвав эту паутину. И не испугав птиц в гнезде. Болван!
Позже, в ту ночь, прежде чем уйти в Ятриб, пророк, да благословен будет мир его и покой, оглядел своим взором Мекку. Это был город, где жила его память, где родились его дети, где умерла его жена. И он сказал: «Из всех мест, сотворенных Всевышним, передо мной лежит самое дорогое на всей земле и самое близкое к Творцу нашему. Если бы не люди, что упросили меня идти с ними, я не ушел бы из него никогда». Такую жару в пустыне не пережить никому. Может, вести были ошибочными? Может, его все же схватили? Его не настигли? И он придет сюда. Он идет! Это пророк! И впервые в жизни мы могли молиться без страха. Дни были долгими, и мы с утра до вечера работали. И были счастливы. Ведите себя хорошо и учитесь как следует. Иди, Хади. Я останусь здесь и буду помогать папе и Малику строить мечеть после занятий. Пророк говорит, что все должны научиться читать. О. Привет, папа. Папа, я останусь с вами и буду... Сначала школа. И наградил щедро свой народ. Невероятно. А теперь мне можно в мечеть? Можно, Хади. И наградил щедро учительница моих детей. Какая красота! Посланник Божий. Сезима акылай, жактыбы мультик? Ооба. Жакшы экен. Эмне кылыш керек экен? Достор менен кандай мамиледе болуш керек экен? Дагы бир ирет кайталап коелучу. Урушпаш керек. Ынтымакты жүрүш керек экен, чогуу жүрүш керек экен. Бири-бирине урушпаш керек экен. Урушпаш керек экен. Анан эң негизгиси Аллах жолунда дос болуш керек экен, Андан тышкары жакшы дос болуш керек экен, Өзүңөр дагы жакшы дос болуш керек экен. Жакшы дос болуш үчүн кандай болуш керек? Өзүбүз дагы жакшы болуш керек. Өзүбүздү ойлоп, бирөөлөрдү да ойлоп сыйлаш керек. Сыйлаш керек. Ал эми мен биздин ушу студиябызга конокко келген бөбөктөрүбүзгө мындай жакшынакай китепти белекке бермекчимин. Анда Сезима, бул сага. Бул да сага китеп окуганда жардам берет. Эмне деп айтыш керек? Рахмат дейсиз. Кайсы досума берем дедиң? Азиретке. Азиретке бересиң. Мына бул жерге катуу куттуктоо сөзүңдү жазып, жакшынакай кылып кооздоп койсоң да болот. Мынакей достор. Бул белек дагы сага, мына бул китепти окуп, кийде ушул боюнча дагы чакыра макулбу? Биздин берүүнү достор Аян телеканалынан ушул убакта көрө аласыздар. Ушуну менен биздин бейиш балдары берүүсү аяктамакчы. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин достор, ассаламу алейкум. Салам.